Азыр мен сиздерге бир бөлмөлүү батирдин эң кичинекей квадратурасын эсептеп берейин, 40 метр квадратын. Азыр $555 1 квадрат метрине болот. Мисалы $555 40 квадратты эсептесек, жалпы бааңыз сиздики $22.200 чыгат да. Муну сомго айлантабыз. Бизде курс доллара фиксированный 84,7 сомдон. 84,7 сомдон жалпы бааңыз 1.880.340 сом чыгат. Ушул сумманы эле 45 айга бөлүп коебуз. Сиздин айына төлөмүңүз 41.785 сомдон айланат. Бул сиздин айына төлөмүңүз. Эгерде 2 бөлмөлүү батир ала турган болсоңуздар, 2 бөлмөлүү батирди эсептесек $555 көбөйтөбүз. Эң кичинекей квадратура 60 метр квадрат болот. Сиздин жалпы бааңыз $555 60 метр квадрат, жалпы бааңыз $33.300 чыгат. Муну сомго айлантабыз 84,7 курс менен. 84,7 курс менен жалпы сом менен жалпы бааңыз 2.820.510 сом чыгат. Муну 60 айга бөлүп берсек, сиздин айына төлөмүңүз 47.008 сомдон сиздин айына төлөмүңүз чыгат. Ошон үчүн сиздерге 2 бөлмөлүү батир алган ыңгайлуураак. Ушул айына төлөй турган сумманы азайтса болобу? Эгерде айына төлөм 47.000 сомдон дагы азайтам десеңиздер, анда общий суммадан 2.820.510 сомдон кандайдыр бир топтоп жүргөн первоначальный взносуңуздар болсо берсеңиздер болот. Мисалы $1 000 сом берсеңиздер, 2.820.520ден 540-тан минус кылабыз 1 миллион сомду. Ар жакта 1.820.510 сом калат. Ушуну бөлөбүз 59 айга, сиздин айына төлөмүңүз анда уже 30.856 сомдон айланат. 45 ай жана 60 ай дегендер бул акция менен квартиралар аз калды.